Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр 2025-жылы салынган кардарыбыздын үйүнө келдик. Ушул жерге келсек, мындай тарыхый ретроспектива деп коебуз го, ошол нерсени көрсөк болот экен да. Бул артында турган дубалды көрсөңүздөр болот да. Бул кадимки эле төө кирпичтен салынган, топурактан салынган үй да. Эми бул үйлөр дагы 20-жылдын башында, 19-жылында өзүнүн убагында аябай заманбап үйлөр болгон да. Мындан да үй салган бир чоң бир бакыт болгон да. Бирок убакыт өтөт экен да. Убакыттын өтүшү менен мынакей көрдүңөр да, бул жерде бышкан чоң кирпичтер турат да. Эми бышкан кирпичтер менен бизге болсо Кыргызстанга барыңыздар билгенде 20-жылдын экинчи бөлүгүндө биз ушундайлар менен да салып баштадык да. Бирок азыркы учурда кирпич менен үй салган бул абдан кымбат айланып жатат да. Анан кымбат айланганда эл эмнени истейт? Эл арзан нерсени истейт да. Анткени дегенде баарыбыз тең эле бир гана үй салбаш керек, дагы жашаганга да бизге тиричилик кылганга да акча керек болот да. Андан кийин болсо бизде монтип пискоблоктон үйлөр сала башташты да. Бирок пискоблок салынган үйлөр өзүнүн колдонуудагы көрсөткөн орусча айтмакчы показательдери начар болуп, азыркы учурда пискоблоктон салбай калышты да. Анан кирпичтен салып көрүштү, мына топурактан салып көрүштү, пискоблоктон салып көрүштү. Эми замандын талабы ушундай экен. Аз акчага сонун, кенен, кыялыңдагы Америкадагыдай болгон үйдү салам десең, мынакей мондай кылып сип панелден салып алсаң болот. Мисалга айтып кетели, кирпичтен сиз ушундай болгон хан сарайды, могул үйдүн азыр сырткы квадратурасы менен айтсак, сырткы площадьтынан алганда, сыртынан алганда да, мындайча айтканда фундаментин эле сырткы размеринен алганда биздики деген 286 чарчы метрде түзгөн, кээлтеген, кыпкызыл болгон, кызыл алмадай болгон, бышып турган сонун үй турат да. Эми элестетиңиз, биз ушул үйдү 2025-жылы кардарыбызга ушундай кыпкызыл болуп бүтүрүп бергенибизге болгону $75,000 сарпталган. $75,000 биз ушул үйдү толугу менен под, евро, ремонт деңгээлге чейин жеткизип бергенбиз. Анын ичине эмнелер кирген? Жүрүңүздөр, эми мен силерге кененирээк айтып берем да. Анын ичине деген болсо, мына мондай болгон абдан бийик болгон фундаментин куюп бергенбиз. Материал, работасы толугу менен биз өзүбүз кызматын көрсөтүп бергенбиз. Жана ошондой эле жөн эле фундамент куюп койбостон, мынакей фундаменттин облицовкасын да ушундай кылып биз ошол сумманын ичинде жасап бергенбиз да. Мынакей көрсөңүздөр болот. Мына жүрүңүздөр, үйдүн артынан да көрсөтүп берели. Үй абдан кенен. Бул үйгө бизден да көп сурашат, сип панель үйлөргө газ койсок болобу, болбойбу депчи. Мынакей көрдүңүздөр, бул жерден көрсөңүздөр болот. Мынакей газдын трубасы кетип атат дагы. Үйгө газ киргизилген. Эч маселе болбой эле газ менен коюп алсаңыз болот да. Эми ошо жогоруда айткандай $75,000 ичинде мондай абдан бийик болгон, 1 метр 20 сантиметр болгон жерден чыкканы фундаменттин сырткы облицовкасы, жана ошондой эле дубалдары, жана дубалдын сыртына болсо ушундай кыпкызыл болгон бест клинкер материалдан фасадын коостоп бергенбиз да. Анан терезелерин көрсөңүздөр болот. Терезелери болсо бүт серый антрацит менен жасалган. Могу водяной слифтерди карасаңыздар болот. Водяной слифтер да бүт серый 4 пуштук, атайын бул кымбатыраак болот. Слифтер менен жасалган, водостоктор да ошо менен жасалган. И жана ошондой эле ветровой карниз деп коебуз. Ветровой карнизтер дагы бүт серый өңдө жасалган да. Абдан үй, мындайча айтканда, аутентичный деп коет, аутентичный көрүнөт да. Абдан адам жашагысы келип, чуркагысы келип, энергия берген үйлөрдүн бири да. Бул эми азыр кухнянын экинчи входу. Кухняга бул жерден чыгып кетсе болот. Себебинде келечекте бул жакта очоккана, наркы беркилери болот деп пландалып жатат. Эми үйдүн негизги бетине келсек, основной кире бериши мынакей мондай болгон абдан чоң лестница жасалган, лестничный площадка. Ал жерден келгенде болсо биз ушундай болгон английский стилдеги эшикке келебиз да. Көрдүңүздөр, биягында терезеси менен. Дагы бир жолу баса белгилейм. Биз клиент менен офиске келгенде такташып атканда, сиз менен такташып атканда, могул эшиктердин түрү бар да. Мисалы сиз 100,000 сомдук эшик тандасаңыз болот, 150,000 сомдук эшик тандасаңыз болот, 40,000 сомдук, 50,000 сомдук, ар кандай да 200,000 сомдук эшик тандасаңыз, ошол сиз тандаган эшиктин баасы сметага киргизилип, ошол эшикти биз сизге сатып келип берип коюп беребиз.
мынакей биз азыр эми прихожкага көтөрүлдүк. Прихожканын үстүндө көрсөңүздөр болот, вагонкалар толугу менен жабылган. Бул вагонкалар да ошол $75.000 ичине кирген. Жана ошондой эле могул английский стилдеги сонун серый түрүстөгү эшик дагы ошол сумманын ичинде. Жүрүңүздөр эми үйдүн өзүнө кирели буюрса. Бисмилля деп. Мынакей биз азыр үйдүн ичине кирдик. Үйдүн ичине киргенде өзүңүздөр деле бул видеодон жакшы эле көрүнөт болуш керек. Абдан кенен болгон бул жерде баягы прихожая бар да. Прихожаяда болсо киргенде эле бул жерде көрдүңүздөр дизайнерский ремонт жасалган. Мына кийимдерди илип койсо болот, отуруп бут кийимди койсо болот. Бул жерге кудай буюрса күз кийилет дагы, мынакей ключ коюп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Жана ошондой эле могул жерде чоң шкафтар бар. Мына могул жердин баары шкаф. Абдан кенен баягы прихожая да. Прихожаядан болсо биз түз эле коридорго киребиз. Мынакей эң негизги коридор. Ушул жерден биз үйдүн ар бөлүгүнө кирип кетсек болот. Бисмилля дептен биринчи любой үйдө эң негизги бул кухня экен. Мына кухняга кирели. Мынакей көрдүңүздөр кухнясы да абдан кенен. Мынакей серый өңдөгү, антрацит өңдөгү терезени биз коюп кеткенбиз. Почти от пола дальше потолокко чейин абдан бийик. Азыр көрдүңүздөр бул жерде парящий потолок болуп турат дагы. Потолоктор гипсокартон менен дагы ылдый түшүрүлгөн да. Бирок ошого карабастан үйдүн дубалдары бийик эле да. Анткени дегенде аны дагы сиз менен такташабыз да. Мисалы сиз үйдүн бийиктигин 3 метр кылсаңыз болот, 3,20 кылсаңыз болот, 3,5 кылсаңыз болот. Себеби дегенде ошол сиз тандаган бийиктикке жараша сумма дагы өзгөрө берет. Мынакей кенен просторный кухня. Мынакей кухонный стенкалар турат. Дагы бир жолу баса белгилеп коюш керек. Мына эч бир кухонный стенкалар сип панель дубалдын үстүнө эле чапталып турат. Каалагандай колдоно бересиз. Эч бир кыжаалат болбойт. Түшүп калат, анан сип панель көтөрбөйт деген бул чындыкка дал келбеген маалымат. Биз ушул 2026 жылы азыр июнь айында тартып атабыз бул видеону. 10 жылдыгыбызды белгилеп жатабыз сип панель менен үйлөрдү салып жатканга. Ошо 10 жыл мурун салынган үйлөрүбүз деле ушундай болуп эле жашап жатышат. Мынакей бул азыр жаңы эле жогоруда мен көрсөтүп кеттим эле, кухнядан чыгып кеткен эшик мынакей. Биз кайра эле кухнядан чыгып, кухнядан дальше бияка очоккана курулса, очокканага чыгып кетсек болот. Бул жерде да прихожкага биз вагонкаларын коюп кеткенбиз. Бул эшик дагы ошол $75.000 ичине кирген, могул эшик дагычы. Ал эми могу ички отделкасын болсо кардарларыбыз аябай сонун дизайнерский ремонт жасаган экен. Бирок бул дизайнерский ремонт, кухонный стенкалар ал суммага кирген эмес да. Биз под евро ремонт деңгээлиге чейин жеткизип беребиз. Ал деген болсо 90% жумуш бүтөт деген сөз. Мен силерге видеонун алкагында айтып кетерем да, эмне жумуштар бүтөт экен. Мынакей эми биз санузылга кирели. Бул общий биринчи этаждагы санузыл. Мынакей. Бул дагы абдан кенен санузыл. Мынакей көрдүңөр Бул жерге кенен душевой кабина баткан. Мынакей кенен душевой кабина баткан, унитаз баткан. Мынакей бойлер көрдүңүздөр аябай кенен чоң бойлер илинип турат. Сип панель дубалда илинип турат. Бул кирпичте илинген жок, жана башка бир нерседе илинген жок. Түптүз эле сип панелден жасалган дубалда илинип турат. Жана бул жерге болсо кол жуучу раковинасы, стиралкасы дагы баткан. Ошондо дагы бул жерде чоң пространство калган. Дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, биз азыр кардарларга офистен консультация берип атканда милдеттүү түрдө айтабыз да. Ушул кухня менен санузулдан квадратураңызды үнөмдөй эле койгуңуз депчи. Себеби дегенде ушул санузул менен кухня эң негизги көп колдонулчу, мындайча айтканда, бөлмөлөр да. Эми бисмилля деп биринчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Мынакей бул жерде чакан уктоочу бөлмө, көрдүңүздөр кыргызский дизайнерский мындай стилде жасалган экен. Өңдө сонун жарашкан. Эми бул бөлмөнү сиз кааласаңыз конок үй кылсаңыз болот. Кааласаңыз гостевой деп коет, коноктор келип калса ушул жерде уктагыдай кылсаңыз болот, же болбосо ата эненин бөлмөсү кылсаңыз болот да. Мынакей мына эменде карасаңыздар, сонун тандалыптыр. Эмне люстра, түндүк, кыргыздын түндүгү көрүнүп тургандай болот экен да буюрсачы. Ички отделкасын клиентибиз өзүбүз жасаган. Биз болсо ошо ички отделкага жеткизип бергенбиз. Эми кыргыздын үй эмес экен, эгерде ал үйдө ушундай болгон той өткөзчү, кыз узатчу, келин тосчу мүмкүнчүлүк болбосо да. Мынакей көрдүңүздөр абдан чоң кенен зал. Бул жерде сен кафе жалдабай эле ушул жерден эле сен сонун бир той топур өткөзүп алсаң болот. Карагылачы, сонун жасалган. Өңдөрү дагы, дизайны дагы баягы кардарлардын өзүнүн бир кыялындагы
жаш кезиндеги кыялын орундатты десем адашкан болбойм да. Эми биз гостевой зонага келдик. Мынакей, бул баягы ТВ зонабыз да, то есть гостиная. Мына бул жерге атайын телевизорго ТВ зонасы дайындалып кеткен экен. Биз бул электромонтаждарды толугу менен клиент менен макулдашканга жасап кеткенбиз. Эгерде сиз дизайнерский ремонт кылам деп, мондай быраларды башкача, мондай второй светтерди кылам, парящий потолок кылам, кандай гана сиздин идеяңыз болбосун, биз ошого сиздин электромонтажыңызды дайындап, жасап кетип бере алабыз да. Бул үйдүн дагы мага эмеси жакты, могу дивандар. Аябай сонун тандалыптыр да, карасаңыздар. Ар бир жеңенин мечтасы го дейм. Анан бул дивандан да ашкан мечталарым да могул жерде турат. Караңыздарчы, айфондун чехолу турат, Dyson турат. Бул жеңебизде байкебиз абдан жакшы көрөт экен. Сөйдөн кандай гана кыялданбаса, ошол кыялдын баарын тең ишке ашырып келатыптыр да, буюрсачы. Эми биз экинчи этажга көтөрүлгөн холлго келдик. Экинчи этажга көтөрүлгөн лестничный площадкада мынакей астын кичинекей кладовка кылып койгон. Эми биз лестница менен көтөрүлөбүз десек, аз бул жерде дизайнерский ремонт жасалгандагы бул лестница болсо эмне эле өзү күйүп жанып турат да. Жана ошондой эле карасаңыздар болот, каленый стекло менен прозрачный перила жасалган да. То есть сип панель үйлөр мындай болот, сип панель үйлөр тигиндей болот, мындай лестница жасаган болбойт деген да бизде көп клиенттерде кез-кезде баягы түшүнүктөр болот. Алдын баары тең чындыкка дал келбейт. Сиз кандай гана идеяңызды ишке ашырам десеңиз, ошондой эле жасап көтөрсөк болот. Эми азыр экинчи этажга көтөрүлөлү. Мынакей, дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, биз ар бир үйүбүзгө ушундай кылып туруп, могул жерине деген чоң неме калтырабыз, терезе. Анткени дегенде ошол терезеден могу лестничный площадкага күн кирип туруп, бул жерге жарыктык берет да. Ошондо үй мындай үйдүн ичинде жүргөндө сен аябай бир кенен пространстводо жүргөндөй болосуң да. Мынакей, көрдүңүздөр бул жерге болсо панелдер менен баягы дизайнерский ремонт кылган. Караңыздар, люстраларын аябай сонун Америкада, Европада жүргөндөй болуп, бүт тандалып жасалган да. Эми экинчи этаждын бийиктиги биринчи этаж менен салыштырмалуу кичине жапсыраак, бирок ошого карабастан деле көрдүңүздөр абдан бийик. Дагы бир жолу баса белгилейм, бийиктик түздөн түз сиздин чечимиңизге жараша. Мынакей экинчи этаждын холлуна да көрсөңүздөр болот. Абдан кенен. Эми биз спальнялар жөнүндө айтып берели. Мынакей биринчи уктоочу бөлмө. Бисмилла деп кирели. Мынакей биринчи уктоочу бөлмө. Көрдүңүздөр кенен, эки киши жатчу, мындайча айтканда керебет дагы бул жерге кенен жайгашкан. Бул терезеси болсо чоң, мондой болгон от пола терезе, көрдүңүздөр үйдүн кире беришин карайт. Жана ошондой эле бул жерде өзүнүн ТВ зонасы бар. Бул мастер спальня, негизги ата эненин спальнясы, абдан кенен. Мынакей бул жерде абдан чоң гардеробный бар. Мынакей көрдүңүздөр баягы ütүгү менен жана ошондой эле бүт костюм, шым баардыгы тең баткыдай. Бул жерде абдан кенен гардеробный бар. Жүрүңүздөр эми. Гардеробный эле бар экен десеңиздер, бул жерде мынакей биякта дагы шкафтар бар. Мынакей бул жерде болсо жеңебиздин будуары бар экен. Баягы туалетный столик деп коет эле го. Бул жерге келип боёнуңго. Жана ошондой эле бул жерде бизде сан узу бар. Мынакей. Биз уктоочу бөлмөдөгү санузулга кирдик. Көрдүңүздөр өзүнүн ваннасы менен, бул жерде кол жууган раковинасы менен, мынакей бул жерде дараталганга, бут жууганга, дараталганга бүт ыңгайлуу жасалган экен, атайын дизайнерский. Жана ошондой эле унитазы дагы кенен баткан. Көрдүңүздөр ата эненин уктоочу бөлмөсү, бирок замандын талабына эмне керек болсо, ошонун баары тең бул жерде жайгашкан. Эгерде сиз да ушундай үй салам десеңиз, бизге кайрасаңыз, биз сизге кызмат кылып бере алабыз. Эми бул жерде общий экинчи этаждагы санузул. Мынакей. Азыр санузулга кирдик. Санузулга кирсек, бул жерде көрдүңүздөр атайын каленый стекло менен ванна жагы тосулган, өзүнчө кабина болуп, ванна бар, душта кылып которуп колдонсоң болот. Унитаз бар, жана ошондой эле бул жерде атайын дизайнерский раковинасы бар. Бул жерде эле кенен, кызылбайсың. Бул үйдүн эң жакшы бир өзгөчөлүгү, санузулдар баары тең кенен жасалган да. Эми бул жерге биз экинчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей, бул экинчи этаждагы экинчи уктоочу бөлмө. Мынакей. Көрдүңүздөр бул дагы кенен уктоочу бөлмө. Эгерде сизде баягы балдарыңыз бар болсо, кыздардыкын өзүнчө, балдардыкын өзүнчө кылып, ушинтип бөлүп койсоңуз болот. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерге кладовой да каралган да. Мынакей. Биз азыр экинчи этаждагы общий кладовойго кирдик.
көрдүңүз бул жерге төшөк жыйма алсаңыз болот. Бул жерге деген жанагы анча мынча колдонулган оокаттарды киргизип койсоңуз болот, чамадандарды киргизип койсоңуз болот. Алар сиздин комнатаңызда место албай, ушундай аккуратно бул жерде туруп берет. Эми биз үчүнчү уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей. Бул үчүнчү уктоочу бөлмө. Ар бир бөлмөдө байкасаңыздар болот, люстралар ар кандай түрдө тандалган. Жана ошондой эле дагы бир балса белгилеп кетчү нерсе, биздин сип панель үйлөргө ушундай болгон, мондай жөнөкөй эле светлый тондогу, минимализм стилдеги обойлар же болбосо покраскалар аябай жараша берет. Көрдүңүздөрбү? Минимализм стилинде, бирок ошого карабастан үй өзүнүн мындай орду бар экени көрүнүп турат. Эми биз азыр мына экинчи этаждагы биз 3 спальный комнатаны көрсөттүк, 1 мастер спальняны көрсөттүк, санузулду көрсөттүк, жана ошондой эле бул жерде турган общий гардеробныйды көрсөттүк да. Мына бул жерде дагы 1 спальня бар, бирок бул жерде азыркы учурда балдар уктап жатышат, ошон үчүн алардын уйкусуна тийбей эле коелу, биз сизге планынан көрсөтүп берсек болот. Мынакей, биз ушул үйдүн под евро ремонт деңгээлиге чейин жеткизип бергенбиз. Дагы бир жолу баса белгилейм, 2025 жылы $75.000 тегерегинде айланган. Албетте, жылдан жылга курулуш материалдары кымбаттап жатат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Инфляция болуп жатат, ошол себептен бул жылы 26 жылы кымбатыраак айланышы мүмкүн. Ошол суммага не кирет деп суроо жаралышы мүмкүн. Дагы бир жолу баса белгилейм, биз фундаментин куюп бергенбиз, дуалын көтөрүп бергенбиз. Мына могул биз турган экинчи этаждын перекрытиясы сип панель менен жасалган, жана ошондой эле экинчи этаждын дуалын көтөрүп, потолокту жылуулап, крышасы болсо бул жердеки болсо мягкий кровля менен жабылган. Эгерде сиз металлочерепица же профлис тандасаңыз арзаныраак айланат. Жана ошондой эле үйдүн сырткы дуалын толугу менен фасадын коостоп бергенбиз best клинкер менен. Жана ошондой эле могул пластиковый терезелерин коюп бергенбиз. Үйдүн ичине киргенде болсо могул толук электромонтаж биз жасап бергенбиз, сантехникасын коюп бергенбиз, жана ошондой эле вентиляционный система коюп, дуалдын бетине могул азыр жерде турган панелдердин ичинде деген немелер турат, гипсокартондор чапталып турат. Биз толугу менен дуалдын бетин гипсокартон менен чаптап, ичинен биринчи слой шпаклевкасын тартып, биринчи этажга болсо атайын жылууланган стяжка коюп, анын үстүнөн наливной пол куюп берип туруп, клиентке таза косметический ремонт деңгээлге тапшырып бергенбиз. Ошол деңгээлге чейин биздики толугу менен биз өзүбүздүн алып келип материалдарды, балдардын эмгек акысы, биздин компаниянын услугасы баардыгы бириккенде ошол $75.000 тегерегин түзгөн. Ал эми кардарыбыз болсо кийинки жумуштарын бүтүргөн. Ал уже таза косметикалык ремонт иштери. Эгерде сиз дагы ушул 2026 жылы, 27 жылы үй салам деп пландап жүргөн болсоңуз, анан бизде билесиңер да, Өмүрбек Чиркешев айтмакчы, дос эксперттерибиз көп болот. Дос эксперттериң сизге асмандан эле бир бааны айтып аткан болсо, мынча сомго салып коесуң, тыйынча сомго салып коесуң деп айтып аткан болсо, мен силерге жылына 150-200 үй куруп жүргөн киши катары 100% айтып бере алам, чындыкка ал дал келбейт. Себеп дегенде, мисалы, мына ушул эле үйдүн примерин айтып кетейин. Биз азыр видеодо айтып атабыз. 2025 жылы биз кардарга ушул үйдү дал ушул состоянияда биз $75.000 салып бергенбиз да. Бирок азыр 2026 жыл ушул эле материалдар менен, ушул эле жерге биз ушул үйдү салсак, уже башка баа чыкмак. Себеп дегенде, жылдан жылга курулуш материалдар өзгөрөт, балдардын эмгек акылары өзгөрөт. Ошого жараша
баа өйдө ылдый болуп кете берет. Эгерде сиз реалдуу түрдө так анык бааны чыгарам десеңиз, аны үчүн сиз бизден биринчи сиз иштеп башташыңыз керек. Ал кантип иштелет? Офиске келесиз, биздин офиске келесиз мисалы, же болбосо башка бир курулуш компаниянын офисине барасыз. Офисине барып туруп, алар менен, архитекторлор менен эң биринчи очередте сиз үйдүн планын чыгарасыз. Мынакей көрдүңүз, үйдүн пландары миллион түрдө план чыга берсек болот да. Ал жерде деген болсо үйдүн узун туурасы, ар бир комнатанын бөлүктөрү, санузулдардын размерлери, дубалдын бийиктиктери, крышаңыз кантип жабылат, баягы экинчи этажда эмнелериңиз бар дегенин баары тең проектте чийилип чыгат. Чийилип чыккандан кийин дагы баа чыкпайт да. Ал проекттер чийилип чыккандан кийин ошол күнгө, прям бүгүнкү күнгө рынокто канча сомдон экен баалар, актуалдуу бааларын аныктап туруп, сиз тандаган материалдарга жараша, мисалы, смотрите, бул жерде азыр Best Clinker деген материал менен фасад жасалып атат да. Сиз болсо таптакыр башка материал тандасаңыз болот да. Ар бир материалдын өзүнүн баасы бар да. Мисалы, клинкерлер 1000 сомдук клинкер бар, 5000 сомдук клинкер бар, 10 000 сомдук клинкер бар да. Ошол ар бир материалды сиз менен биз такташканга жараша үйүңүздүн баасы өйдөлөп, жыгылдыйлап келип чыгат. Мисалы, могул үйдүкүн азыр крышасын айтып кетсек, мягкий кровля менен жабылган. Сиз мягкий кровля эмес, мунукун металлочерепица тандасаңыз эле, ушул үйдөн эле автоматтык түрдө сиз 200 000 сом, 300 000 сомго чейин үнөмдөдүңүз деген сөз да. Жок, мага металлочерепицанын да кереги жок, мен профлис менен эле жапсам жарайт десеңиз, андан дагы үнөмдөттүңүз деген сөз да. 100 000, 150 000 сомго чейин. Эгерде сиз мен жөнөкөй эле мына могул үйдөгүндөй турбайбы азырчы, жана шифры турат, видеодон көрсөтсөң болот. Мага ушундай эле шифр боло берет. Биз азыр деген баягы мындай кандай десем, өңү кооздолгон шифрлар чыга баштаган, ошол эле жарай берет десеңиздер, бул андан дагы арзан түшөт да. Ошон үчүн ар бир материалды отуруп алып, такташып, эсептешип, анан бир сумманы келип чыгарыш керек да. Ал үчүн конкреттүү түрдө проектин алып алып, офиске келип алып, сметчик менен эсептешип, такташып, үй бүлөңүз менен кеңешип, анан бааны чыгарсаңыз болот да. Андан кийин анан бир баа чыгаргандан кийин ал баа дагы кыска гана мөөнөткө актуалдуу болот да. Себеп дегенде жогоруда айткандай баалар өзгөрүп кетет. Ошон үчүн эгерде сиздерге баягы үй салабыз деген планыңыздар бар болсо, офиске келгенде чакырабыз. Эгерде силерде планыңыздар бар болуп, бирок эмки жылы, наркы жылы салам деген оюңуздар болсо, мисал катары ушул эле үйдү айтып кетели. Кардарыбыз бизге 3 жыл мурун, мисалы 2025-жылы салып берсек, бизге 2022-жылы катталып, 2022 жылдан баштап 25-жылга чейин биздин видеолорду көрүп, маалымат алып, мындайча айтканда ойлонуп, кеңешип, акчасын топтоп, 2025-жылы бизге буйрутма берип жатат. Бул не дегендин белгиси да? Үй салыш үчүн абдан көп каражат керек болот, көп убакыт керек болот, жана ошондой эле туруктуу компания керек болот. Ал эми Adex курулуш компаниясы 10 жылдан бери сип панелдерди куруп келатат. Ошол себептен эч ойлонбостон бизге кайрылсаңыз, биз сизге кыялыңыздагы үйүңүздү ушундай кылып куруп бергенге даярбыз. Биздин каналга жазылыңыздар, биздин кызмат менен колдонуңуздар.